Bir нерсе айтайынбы, бұл статистикада емес, менің өзім байқауымда. Мектептен кейінгі жашоосунда ийгиликтүү болгондордун көбү эмне болгондор? Мектепте двоечниктер же троечниктер болгондор. Менин тааныган бир топ адамдар бар. Чөнтөктөрү толгон, бирок мектепте окуган эмес, коридордо бүтүргөн деп айтат. Эмнеге? Мектепте окубагандыгы үчүн эмес, бул маселе андай эмес. Себеби ата энеси ошол бул балдарды эмне кылган жок? Бир четтен мугалим, бир четтен атасы келип алып, давление кылып, психологический давление кылып, бала кыла албайт, мээси жетпейт. Ошону таштап койгон. Бул болсо шыгына жараша. Буга шыктуу болду. Кете бер деп атасы эмне кылып багыт берген. Баарын сүйлөшүп көрсөк, ата эненин ролу өтө чоң. Багыт берүүдө. Айтат, эгерде атам мага ошондо багыт бербесе, энем ошондо менин тандоомо, макулдугун бербесе, мен балки мындай болбойтун деп айткан сөздөрү бар. Ооба. Жалпылап айтып атам, бирок нерсе өтө маанилүү болуп эсептелет. Андан дагы байкоо, менин байкоомдо ошондой болгон, бирок өткөндө парламентте баягы Медер Алиевдин бир сөзү бар. Ошол мага аябай жакты. Бар арызын берип таштаганда бир сөз айтты. Өтө жаккан. Бул баягы эменин приоритеттерди койгондо коюунун эмесин көрсөттү. Мен дагы кошулам жеке өзүм да. Кээ бар батышчыл. Батышчыл только Европанын саясатын колдойт. Кээ бирөө бар орусчул. Только Россиянын саясатын колдойт дейт. Өзү ошондой болгондон кийин мен азыр бала чака тарбиясы жагынан тартып атам бул сөздү. Саясатка тарткан жерим жок, түшүнүктүүбү? Аны түшүнгүлө. Атасы үйдө батышчыл болгон, ата үйдө бир гана эмнени сүйлөйт? Батыштын идеологиясын үйдө тамак жегенде сүйлөйт. Баарыбыз ошондойбуз. Ооба? Баарыбыз ошондойбуз. Орус саясатын колдойт. Бала да ошондо тарбияланат дагы. Натыйжада бала өз мусулмандын идентификациясы болгон, кыргызчыл болгон идеологиядан алыстап кетет. Ошондой сени сырткы келбетиң, сен кыргыз болосуң, бирок ичиң же орус болот, же европеец болосуң. Европадан жакшылык күтпөй эле койгула. Тарых боюнча жакшылык болгон жок булардан. Тарых боюнча Европа мусулмандарга жакшылык алып келген жок. Ооба. Африка өлкөлөрүнө карагыла. Колонизация, полная колонизация. Жер байлыктарын алат дагы, сен өзүңдү тияка өзүнө алып барат, Африканы кылгандай эле. Өзүнө алып барат тияка, кул катары иштетет, өзүңө кайра эмне переработанын эмени сатат кайра. Биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, туугандар. Өзүбүздүн улутубуз бар, тилибиз бар. Ошого басым жашашыбыз керек. Өзүбүздүн таптаза, нукура болгон динибиз бар. Тазалыгы кайсы жерден тартпа тазалык динибиз. Материалдык тазалык, идеологиялык тазалык, физический тазалык. Бүт тазалыкты эмне үңдөп атат караңыздар. Ошол баалуулукту эмне кылабыз? Жаябыз, өркүндөтөбүз. Ошол себептен эң чоң роль азыр жаш муунду тарбиялоодо. Азыркы жаш муун тилекке каршы үйдөгү кыргыз болгон, мусулман болгон ата энесинен эмес, сырткы үчүнчү ниети белгисиз болгон кайсы бир күчтөрдүн түзгөн программасы боюнча тарбияланып жатат. Эң чоң бул соцсети болуп эсептелет. Соц тармактар. Мен дайыма айтам, дагы эле кайталап жатам. Балдарыңардын соц тармактардагы болгон эмнелерин, колдонууларын эмне кылгыла? Контролдогула, туугандар. Көз жумасың, ачасың, балаңды кыргыз эмес бир европеец көрүп каласың. Мен ачык эле айтпайын, бизге көп эмелерге СМСтер келип атат. Ата энелердин алгандары, ыйлагандары келип атат.
Ооба. Кудай сактасын туугандар. Ошон үчүн байлап коеюн бул хадиске. Азырети пайгамбар эмне деди? Баланын сенин алдыңдагы болгон акысы, сенин балага болгон милдети эмне кыласың? 1. Әл-китаба, жазууну үйрөтөсүң деген сөз сабатсыздыгын жоёсуң деген сөз. Кээ бирөө бар баласын мектепке жибербейт. Туура эмес, бул баларын мектепке жиберүү зарыл. Сен балаңды мектепке жибербесең, баланын келечегине балта чапкан болуп эсептелесиң. Түшүнүктүүбү? Сөзсүз түрдө. Бирок мектепке жиберип, контрольсуз таштаба балаңды. Бул да өтө маанилүү. Анан физический жактан балаңды тарбиялайсың. Спорт өтө маанилүү. Спорт менен кошо интеллектуалдык деңгээлди өстүрөсүң. Эгерде спорт менен кошо интеллектуалдык деңгээлин өстүрбөсөң, акылдуу кылбасаң, эртең сенин балаң UFC, MMA-дын эмеси боеци болот. Харам болгон нерсеге кирип кетет. Түшүнүктүүбү? Көчөдө эле ошондой болот. Анан кээ бир өткөндө бир айткандай эле да, сен ошондой балаңды спортко берип, бирок акыл жагын өстүрбөсөң, үйдө байгы семирткен букадын айырмасы калбай калат. С цепи сорвется, конец всем будет дегендей. Түшүнүктүүбү? Жаман болот. Себеби сила есть, ума не надо. Андай болбош керек. Физиология жагынан тарбиялап атасыңбы? Ошо менен кошо деңгээл, интеллектуалдык деңгээл тигинен дагы өйдө да болуш керек. Бир тепкич өйдө. Bir tepkiç öydödü. Oşonda başkalarına ziyan alıp gelmeydi. Teskeri, uluttun, jerdin, mekendin emnesi olat. En çoğun güzötçüsü, kızmatçısı, kıskachası canın, mal mülkün berediği dayar bolgon bir insan var. Bolbasa, andaydı kütpöyle koya al baladan.